Бешеналиев: кааласак да каалабасак да омикрон Кыргызстанга келет. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирустун омикрон штаммынан коргонууга толугу менен даяр. Мындай пикирин аталган министрликтин жетекчиси Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Ал кандай болбосун омикрон штаммы Кыргызстанга да келерин жана анын алдын алуу үчүн чек араларды жабуудан башка жол жок экенин, бирок мындай кылуу мүмкүн эместигин айтты. Биз бир жер шаарында жашайбыз. Кааласак да каалабасак да омикрон Кыргызстанга келет. Эгер ал келбесин десек, биз чек араларды жабышыбыз керек. Сырткы мамлекеттердин эч кимиси менен байланыш кылбашыбыз керек. Бирок кандай кылууга экономикалык каатчылык жол бербейт. Кандай жол болбосун ал келет. Мен министр катары айтып коеюн, дельта штаммынан өткөндөй эле мындан да чоң жоготууларсыз өтөбүз. Буга саламаттыкты сактоо министрлиги толугу менен даяр, деди ал. Эскерте кетсек, дүйнөдө COVID-19 инфекциясынын жаңы штаммы омикрон пайда болуп, бир нече өлкөлөргө жайылууга жетишти. Ошондой эле кечээ 10 декабрда вирустун аныкталышы кыйын болгон мутациясы пайда болгону жана ага ВА2 деген ат берилгени айтылды. Окумуштуулардын айтымына караганда, омикрон сыяктуу жугуштуу болушу мүмкүн. Булак Евразия Today чекитро. Чыдамсыздык менен күтөм. Шевченко Ошко барып күйөрмандары менен жолугат. Кыргызстандык мушкер UFC чемпиону Валентина Шевченко эртең 12 декабрда Ош шаарына барат. Бул тууралуу кала мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Спортчу Султан Ибраимов атындагы драма театрында күйөрмандары менен жолугары күтүлүүдө. Иш-чара саат 14:30 башталып 17:00 чейин уланат. Шевченко өзү да Instagram баракчасы аркылуу видео кайрылуу жасап, Оштун тургундары менен жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатканын айткан. Валентина Шевченко мекенине 21 ноябрь күнү келген. Ал буга чейин Бишкекте жана Ысык көлдө эс алып жаткан. Булак Спутник чекиткейжи. Кыргыздын түбүнө саясатчылар жетет. Сыймык Жапыкеев агынан жарылды. Финполдун мурдагы экс-жетекчиси Сыймык Жапыкеев Кыргыздын түбүнө саясатчылар жетет деген пикирин билдирди. Саясат кир эмес, ыплас экен. Кыргыздын түбүнө саясатчылар жетет го. Элди канча алдаса, ошончо транска кирип алданышат экен. Укмуш парламенттүү да болдук. Биз малды жакшы тандайт экенбиз. Депутат тандай албай койдук, деп Асхат Осмонов иним айтты эле, деп Facebook баракчасына жазды. Булак апта чекиткейжи. Жапаров: жазында дагы эмне болуп кетет деп күч органдарын баары менен камсыз кылдык. КТРКнын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров КТРК телеканалына берген маегинде министрлер кабинети бардык күч түзүмдөрүн керектүү нерселердин бардыгы менен камсыз кылганын, анткени жазында эмне болоорун эч качан биле албайсыңар деп билдирди. Ноябрь айында бажы органы жыйноо планы ашыра аткарып, өлкө бюджетине 45 миллион сом алып келген. Бажы кызматынын жаңы төрагасы жыл аягында бажы өлкө бюджетине мурдагыдай 3 миллиард 400 миллион сом эмес, 7 миллиард сом түшөт деп милдеттеме алды. Салык кызматы ноябрь айында эле 800 миллион сом чогулткан. Биз бардык жолдорду билебиз жана акырындык менен бардык тармактарда тартипке келтирип жатабыз. Президент Кумтөрдөгү коррупцияны токтоткондой эле биз азыр көмүр мафиясы менен күрөшүп жатабыз. Кышкысын кышка даярдангандыгы үчүн жарандардан кечирим сурайбыз. Бир аздан кийин алар бийликке келишти. Бирок келерки жылдан баштап 1-майдан 1-ноябрга чейин бардык жерлерди көмүр менен камсыздайбыз. Эми бардык чектөөлөрүбүзгө карабай ТЭЦти да жергиликтүү тургундарды да көмүр менен камсыздап жатабыз, деди Жапаров. Электр энергиясы жетиштүү болот. Мурда Өзбекстан, Түркмөнстан менен саясий байланышыбыз жакшы эмес болчу. Лидерлер тил табыша албай жүргөнүн өзүңөр билесиңер. Башка өлкөлөрдөн гана газ жана электр энергиясын ташууга белгилүү чектөөлөр болгон. Бүгүнкү күндө электр энергиясы менен газ Түркмөнстандан келет жана эч кандай чектөө жок. Орусиядан электр энергиясын алабыз десек, Казакстан тараптан эч кандай чектөө жок. Өзбекстан колдон келишинче жардам берет. Жазында эмне болот? Борбор Азия өлкөлөрүндө азыр бардык көйгөйлөр президент менен өкмөттөрдүн деңгээлинде чечилбей турган маселе жок. Баарын өзүбүздүн акчабызга сатып алабыз, жардам сурабайбыз. Биз азыр бардык укук коргоо органдарына керектүү нерселерди бердик. Жазында эмне болоорун эч качан билбейсиң. Социалдык төлөмдөр. Эгерде социалдык жөлөк пулдарды айта турган болсок, анда 1-январдан баштап бардык төлөмдөр 220 сомго чейин көтөрүлөт.
Башкача айтканда, карылар, майыптар үйлөрүндө тамактанууну жакшыртабыз жана башка. Мурда 110 сом болсо, азыр 220 сом болот. Биздин өзүбүздүн эсеп-кысаптарыбыз бар, акырындык менен баарын ордуна коюп жатабыз. Алкоголдук мафияны толугу менен жок кылдык. Укук коргоо органдарындагы чатырлары кызматтан алынгандан кийин ошол эле иштеп, акциз төлөй албайбыз деген заводдор өздөрү келишти. Алар 1-январдан баштап баардыгын өз ыктыяры менен төлөөгө даяр. Мурда баары туура эмес болгонун түшүнүшөт. Салык органдары арактын акцизине эле өндүрүүчүлөр 1,6 миллион сом төлөөгө даяр экенин, бирок пиво, вино, коньяк, шампан бар баардыгын иретке келтирүү керектигин айтышууда. Бюджетти 2 миллиард сомдон 3 миллиард сомго чейин көтөрөбүз. Тамеки өнөр жай 5 миллиард сомдон 10 миллиард сомго чейин жеткиребиз. Ноябрь айында эле салык органдары 9 миллиард 800 миллион сом чогулткан. Мындай болгон эмес. Салык төлөмдөрү жөнүндө салык бажы кызматкерлери баарын текшерет, анткени коррупциялык элементтер бар жерлер көп. Жыл аягына чейин консолидацияланган бюджет 280 миллиард сом эмес, 300-306 миллиард сом болот. Эмдиги жылы бажы 38-40 миллиард сом эмес, 100 миллиард сом. Ал эми салыктыкы 150дөн ашат. Булак Уа Чекиткейи. Орозайым Нарматова бул парламенттин бетине көө жабат. 7-чакырылышка татыктуу талапкерлер да шайланып өтүп келишти. Алар парламенттин басымдуу бөлүгүн түзмөкчү. Бирок алардын арасында бул чакырылышты ашмалтай атка кондура тургандар да жок эмес. Алардын бири Орозайым Нарматова. Анда кеп башынан болсун. 2017 жылы бул кыз Мекенчил партиясын колдойм деп, алардын иш-чараларынан калбай ээрчишип эле жүрчү. Биз билгенден бир жерде окуучу деле эмес, дайындуу иштеген иши да жок болчу. Митинг, акцияларда жүрчү. Анан кээде Москвага кеттим деп бир топко көрүнбөй калчу. Угушубузга караганда Москвада да дайындуу иши жок, окуган да эмес. Кызык, кайсы каражатка жашап жүрдү экен? Эми мынтип шайлоодо бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен 900 добуш алып парламентке келатат. Билими жок, мамлекеттик кызматта иштеген эмес, кандайдыр бир партияга эмгеги сиңген эмес. Мына келаткан чакырылыштын жүзүнө көө жапчулардын бири кантип ушул кыз эл өкүлү болот деген мыйзам деген эмне экендигин түшүнөбү, же боло береби буларга? Ошол эле мезгилде шайлоодо 10 миңден ашык добуш алган чарбалык долбоорлору бар тажрыйбалуу кишилер өтпөй калды. Кайда баратабыз? Бурганак Толкунов, Булак Аргумент Чекиткейи. Тарыхчы Садыр Жапаров кыргыз тарыхында сейрек кездешүү уникалдуу адам. Садыр Жапаровдун активдүү тарапташтарынын бири, өзүн тарыхчы деп тааныштырган Калыбек Жапаров, президент Садыр Жапаровду кыргыз тарыхында сейрек кездешүү уникалдуу адам деп атады. Мындай изденип, элдин камын көрүп иштеген адамды акыркы 30 жылда бир дагы чиновниктен байкаган эмесмин дейт тарыхчы. Булак Уа Чекиткейи. Айсулуу Тыныбекова АКШдан түз эле Баткенге барды. Баткен балбан кызды кандай тосуп алды? Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Олимпиада оюндарынын күмүш байге ээси Айсулуу Тыныбекова Баткен облусуна барды. Бул тууралуу Баткен облустук администрациясынан кабарлашты. Облус жетекчисинин дүйнө чемпионун өлкө борборунан 1000 чакырым алыс аралыктагы аймагыбызга чакыргандагы максаты Баткен облусунун жаш спортчуларына колдоо көрсөтүү жана спортту сүйгөн жаштарга дем күч берүү болуп саналат деп билдиришти аталган мекемеден. Айсулуу Тыныбекова Баткен облусуна болгон сапарынын алкагында алгач Баткен облусунун башчысы Абдыкерим Алимбаев менен бүгүн 11 декабрда жолугушту. Жолугушууда облус башчысы Айсулуу Тыныбекованы спорт жаатында жетишкен ийгиликтери менен куттуктап, өз кезегинде чакыруусун кабыл алып, облустун жаш спортчуларына колдоо көрсөтүп келип бергендиги үчүн ыраазычылыгын билдирген. Ошондой эле ыйгарым укуктуу өкүл Айсулуу Тыныбекова даңктуу жеңиштери менен Кыргыз өлкөсүн бир нече жолу дүйнөлүк аренага даңазалаганын, анын келечекте дагы албан ийгиликтер күтүп жатканын өзгөчө белгилеген. Өз кезегинде Айсулуу Тыныбекова облус башчысына жылуу кабыл алгандыгы жана айтылган каалоо тилектери үчүн ыраазычылыгын айтып, анын ар бир жеңиши өз өлкөсүнө арналарын айткан. Булак Супер Чекиткейи.